Азимбек Бекназаров Чубагажы Мадумаровка караганда келишпес душманы Сооронбай Жээнбековго жакын. Назар Ньюс маалымат агенттиги башка элчилерден дээрлик айырмаланган. Элчилик кызматта аркаласа да өз оюн пикирин ачык айткан Азимбек Бекназаровду кепке тартып, кыргыз саясатындагы айрым жагдайлар боюнча баарлаштык. Азимбек Анаркулович Кыргызстанда шайлоого даярдыктар башталып, акыркы күндөрү Чубагажы менен Адахан Мадумаровдун биригүүсү жөнүндө коомчулукта көбүрөөк сөздөр айтыла баштады. Экөө бириксе чоң күчкө айланып жеңишке жетеби? Саясатка байланыштуу суроо жооп кылбай эле дебедик белек. Дагы өкөлөрүм менен чабыштырат экенсиңер да. Көп сөздү эл жаратып жаткан жок. Ошол силер айткан саясатчылар тажрыйбалуулугун көрсөтүшүп, өздөрү уюштурган жеке сайт, журналист, агитаторлору аркылуу жайылтып жатышат. Мисалы, ошол эле Адахан Мадумаровго ар кайсы партия беримдиктерди, жеке популярдуу, белгилүү адамдарды кошуу үчүн эл айтып жатат деп элге жамынып, оболу кеп, суроо салмыш болуп, анан болбой баратканда Мадумаровго мен андайларга кошулбайм дегизип, упай алып берип жатышат. Бул нормалдуу көрүнүш. Шайлоо алдында сөзсүз биригүүлөрдүн, шайлоонун ыплас технологияларынын болушу мыйзам ченемдүү көрүнүштечи. Бирок тең-теңи менен, тезек кабы менен дегендей ойлорун карап бириксе туура болмок эле. Эптеп депутат болсом болду дегендей, бүгүн атеисти менен молдосу, сакалчаны менен такыр башы, селдечени менен жалаң башы, батышчылы менен орусчулу, солчулу менен оңчулу биригишип, кашасы, боткосу аралашкан биригүүлөр туулбай жатып, ажырашуулар обу жок пропагандалууда. Турмуштук тажрыйба, саясий идея, партиялык программа, улуттук мекенчилдик, бекем позиция, мамлекеттин, элдин эртеңкиси, анын эркиндиги, эгемендиги, байлыгы, ынтымагы жана башка өзөктүү туу тута турган көз караштар менен биригишкен. Келечекте бекем командага айлана турган биригүүлөрдү көрбөй турам. Эми конкреттүү Мадумаров менен Чубагажыга келсек, жеке менин эркимде болсо экөөнү тең түз эле жогорку кеңешке депутат кылып коет элем. Мадумаровду оппозициялык фракцияга, Чубагажыны бийликтин фракциясына кошуп, ошондо экөөнүн тең коомго, мамлекетке пайда болмок. Куудулдарыбыз айтып жүргөн 120 койдон турган парламентте бир адамга кызмат кылышкан өкмөттү маал-малы менен ойготуп, эсине келтирип туруучу, Дакен Короз да азан айтып туруучу Молдеке да парламентке абадай керек. Экөө эмне үчүн бир фракцияда болбошу керек деген ойдосуз. Чубагажыны мен 2010-жылы убактылуу бийлик кезинде Кыргызстандын муфтийи катары ошол ол күндөрү дин кызматкерлери менен иштеп, өлкөбүзгө, элибизге абдан зор жардам бергенинен бери билем. Ал Кудай деген, ыйман жолунда жүргөн, акыреттен корккон, бирөөнүн кемчилигин эмес, жакшы жагын көрсөм деген, элди, коомду сабырдуулукка, кечиримдүүлүккө, адилеттүүлүккө үндөгөн адам. Мындай адамдардын пайдасы бир өңчөй бийликтин, адамдардын кемчилигин, жаман гана жактарын көрүп, айтып, ачко топтогон оппозиционерлердин арасында жүргөнгө караганда, бийликтин ичинде жүрүп, бийликти ымандуулукка, адилеттүүлүккө үндөгөн жардамы чоң болот. Ал эми Мадумаровду 20 жылдан бери жакшы билем. Ал турбаса трибун, парламентчи. Ошон үчүн аны оппозицияда болгону мамлекетке пайдалуураак болмок. Мадумаровду эмне үчүн оппозициялык гана фракциядан гана көргүңүз келет? Анткени депутат болуп, бул элдин өкүлү катары аткаруу бийлигинде кемчиликти коркпой, жалтаңдабай бетине айтып, кемчиликтерин чукуп, эсине келтирип турушу милдет. Буга Адахан инимдин духу, акылы, тили, эркиндиги, курчтугу, тажрыйбасы жетет. Айтканыңызга ынаналы, бирок Адахан Мадумаров деле Бакиевдин мезгилинде бийликчил партиянын лидери, ал Турсун спикери болду эле го. Болгон, бирок мурдагы президенттер жөнүндө Бакиевдин мезгилиндеги өзүнүн ал режимге кошкон салымын, Атамбаевдин доорунда ооз ачпай, унчукпай олтурганын эстегиси да келбейт. Анткени ага Бакиев менен Атамбаевдин жардамы өзгөчө керек. Ошон үчүн алар жөнүндө унчукпай жүрөт. Эгер чындап эле имиштер ишке ашып, Чубагажы менен Адахан Мадумаров бириксе, келечеги кандай болот? Жекече адамдык сапат, жүрүм-турум жагынан караганда Мадумаров менен Чубагажы эки башка адам. Эгерде экөө бириккен күндө да көпкө чогуу боло албайт. Чубагажы көп жагынан адам катары, Мадумаровго караганда анын келишпес душманы болгон Сооронбай Жээнбековго жакын. Эми мына экөө биригип көзүндөгү шайлоого аттанды дейли. Мен эл алдында турган экөөнү 2010-жылдын май айында Жалал-Абадда Батыровдун университетинин ичиндеги жыйында катар турушкан Кадыржан Батыров менен губернатор Бектур Асановдун турганында элестетем. Мисалы, Адахан иним шайлоо өнүктүгүндө сөзсүз түрдө адатынча өлкөдөгү 30 жылдык бүт жаман нерселерди ушунчалык чечкендик менен эсептеп, баары жалгыз Сооронбай Жээнбековго оодарып, анча-мынча санганда убактылуу өкмөткө шылтап, Жээнбековдор да анын партиясын көрдөн алып суудан алып көргө ыргытат.
Ошондо анын жанындагы ар дайым Кудайды оозунан түшүрбөгөн, элди ыйман, сабырдуулукка, кечиримдүүлүккө, акыйкат жолуна чакырып жүргөн Чубак Ажыны элестетип көргүлөчү. Ал Ажы да дал эле негизи жок эле элдин добушун алуу үчүн калпайтуу, бирөөгө жала жабуу исламды туу туткан адамдар тарабынан кандай кабыл алынат? 1989 шайлоодо дин жааматынан Камалов агабыз депутат болуп, Акаевдин талапкерлигин бүткүл Кыргызстан мусулмандардын атынан деп президентке биринчи көрсөткөн. 1993 Конституцияга исламдын баалуулуктарын айтып киргизүүгө, орозо, курман айттардын майрам күн катары белгилөөгө ошол кишинин эмгеги зор. Ал Кыргызстанда диний партияларды түзүүгө аракет жасап, эмне үчүн Кыргызстанда диний партияларды түзсө болбойт деп Акаевга түз суроо да берген. Бирок Акаев Израилге барып, батыштагы жөөттөрдүн банктарынан акча алып, Камаловго караганда Левичин, Бирштейнге окшогондор менен тескери жолго түшкөндө, бүткүл кыргыз мусулмандары Камаловду сен колдогон Акаевиң деп нечен ирет акарат кылган. Чубак Ажыдай белгилүү, билимдүү аалымдарыбыз депутат болсо өлкөбүздө коомчулукта утуш гана болот. Бирок Мадумаров менен Чубак Ажы экөө менен канчалык депутат катары парламенттен көргүм келгени менен Мадумаровдун бүтүнү башында ушул Адахан инимдин өзүнүн активдүү катышуусунда бекитилген. Азыркы Кыргызстандын шайлоо системасынын тартибине ылайык шайлоодон өтүшү абдан кыйын. Анткени шайлоочулар адамды тандабайт, партияны тандайт. Ушундай базар комдордун депутат болушуна ылайыкташтырылган шайлоо системасын 2007 күзүндө Бакиевдин үй бүлөлүк бийлигине баш ийишпеген. 3-чакырылыштагы парламентти таркатыш жана анын сөзү эркиндиги, чечендиги, куштугу жагынан Мадумаровдон кем калбаган Дооронбек Садырбаевге окшогон ондогон депутаттардын экинчи биротоло депутат болбой тургандай кылып, алардын ордуна Адахан иним азыр өзү айтып жүргөндөй базаркомдор келе турган шайлоо системасын бир жагынан Жаныш Бакиев, Адахан иним, экинчи жагынан Максим Бакиев, Садыркуловдор Максимдин жөөт достору менен бекемдеп кетишкен. Ушундай шайлоо системабызга Адахан иним өзү күнөөлүү. Буга Сооронбай Жээнбековдун эч кандай тиешеси жок. Тескерисинче ошондо Жээнбеков да биз менен кошо депутат болбой калган. Оба Атамбаев эми болсо Жээнбековдор ошол Адахан үкөлөрүн киргизип кеткен шайлоо системасын пайдаланууда. Бирок базаркомдор шайлана турган шайлоо системасынын тарыхый архитекторлорунун бири өзү экенин билип туруп, Адахан инимдин баары азыркы бийликке төңкөрүп жатканы Кудай алдында кандай бааланат? Чубак Ажы ага кандай жооп берер экен? Кыскасы, мен каалаган Адахандай тубаса депутаттар азыркы шайлоо системасы өзгөртүлмөйүнчө депутат болушу кыйын. Эмнеге Адахан Мадумаровдун бул система менен депутат болушу кыйын? Мадумаровдун бүтүнүнүн шайлоо босогосунан өтүшү кыйын дегенимдин да себеби бар. Адахан Мадумаров командалык саясий игрок эмес. Ал топту мага бергиле, голду мен гана киргизишим керек деген игрок. Мындай саясатчы эч качан күчтүү команда күтө албайт. 3-4 эмес, ондогон супер популярдуу, өтө белгилүү адамдарды партиясына кошкон күндө да ал оң натыйжа бербейт. Мен белгилүүбүз деген адамдарга Кыргыздын эң жогорку белгилүү адамы Айтматов атабыздын 90-жылы Масалиевди президенттикке өткөрбөй кулатышкандан кийин башка белгилүүлөр Акматов, Айтматов, Океев Москвага чекебе телефон чалышып, тез келиңиз, президент кылып шайлап коелу дешкенде, ай Казат, силер өтө белгилүү адам президент болсо эле элдин турмушу оңолуп, мамлекет жакшырып кетет деп ойлойсуңарбы? Саясат, мамлекетти башкаруу бул башка маселе. Мен буга даяр эмесмин. Айтып койгула депутаттарга, ар ким өз ишин кылса деп жооп берген экен улуу көсөмүбүз. Кийинде Акаевдин партиясы менен жогорку кеңешке депутат болду, бирок иштеген жок, кетип калды. Улуу чикем кооптонгон саясаттан бүгүн эч ким кооптонбой калды. Ушундай эле көрүнүштүү дагы бир белгилүү инсаныбыз Сабырбек Жумабеков ошол Мадумаровдун алгач партиясы Ак жолдон депутат болуп келгенден кийин мандатын таштап кетип көрсөткөн. Ал эми көптөгөн белгилүүлөрүбүз тилекке каршы ар келген президенттердин партияларында жаман сөздөрдү, сындарды укса да балык болуп эле жүрүшпөйбү? Муну мен белгилүүмүн деп партиялардан талашында жүрүшкөндөрдүн кулагына таккан сабак болсун. Саясатчы депутат болуш үчүн оболу жок дегенде саясат, мамлекет, эл, мыйзам, коом жөнүндө түшүнүгүң барбы? Ойлонуп көр. Ал жерден атак даңкты эле таба албайсың. Өмүр бою топтогон кадыр баркыңды кетирип алышың да мүмкүн. Тилекке каршы азыр саясатыбызда, саясатчыларыбызда коронавирустун илдети менен ооругандай болуп туру. Эми элибиз шайлоодо оорубаса болду. Булак, Назар Ньюс, Чекит KG.